30 жылдын ичинде биз калабызбы мамлекет катарында же калбайбызбы, бул да чоң маселе. Ал бүгүнкү аракеттерибизден көз каранды. Эгер биз токтонуп, биз өз жолубузду таанып, биз баякы ата-бабаларыбыз кагып кеткен казыктардын изин таап, ошолордун басып өткөн жолун таап, ошолордун баалуулуктарын кайрадан бирден куржунга топтоп жыйнап, ошол куржунду желкебизге илип алып, кайрадан касиеттүү калк катарында жолубузга түшпөсөк, көрүнгөндү туурап жүрүп, көрүнгөн менен мындай бир баалуулуктарыбызды алмашып отуруп, биз жок болуп кетүү коркунучубуз бар. А эгер биз баягы эле кагылган казыкты кармап алып, өзүбүздүн инсандык, улуттук нарк населебизди жоготпой кармап калган болсок, анда биз башка өлкөлөргө, өзгөлөргө тең болуп жашап кетүү мүмкүнчүлүгүбүз бар. Ал өзүбүздөн көз каранды. Эртеңин бүгүн курам деген азаматтар чыкса, ошолорду колдошубуз керек. Жок, бизге кечекинин баарын талкалап туруп, эртеңимди бүгүн баштайм десе, анда терең жаңылыштык болот. Бизден акылдуу, бизден эстүү азаматтар өткөн бул дүйнөдө. Геродоттун бир керемет сөзү бар го. Өткөнгө таш ыргытсаң, келечек замбирек менен күтүп алат дейт. Ошондуктан мен 30 жылдык тарыхтын ичинде бир да жолу коммунисттик системаны, жаман коммунисттик система жарабайт деп айткан жокмун. Ал менин эртеңим, ал менин аталарымдын, менин энелеримдин, бизден улуу муундун момундай керемет курган заманы. Эгер сен алардан акылдуураак болсоң, алардан күчтүүрөөк, эстүүрөөк болсоң, аларга тийбей туруп, алардан мыктыраак коомду түзүп алчы. Бир сонун сөз бар да. Сен дейт мыкты болуп жетишип калган болсоң, ал сенин жетишкендигиң эмес дейт. Сен ата-энеңдин жетишкендиги дейт. Эгер сен ушунчалык кыйын экендигиңди далилдегиң келсе, сен балдарыңды ошондой жеткирип алчы дейт. Кандай дейсиз? Биз ушинтип эле асмандан түшө калгандай болуп эле жер тепкилеп кыйын болуп калган жокпуз да. Бизди тарбиялаган ата-энебиз, бизге илим билим берген мугалимдерибиз улуу муун болду да. Ошолор мыкты болду бизде. А эгер биз алардан да мыктыраакпыз, кыйыныраакпыз дей турган болсок, биз кийинки муунду тарбияласак болот эле, бирок кийинки муунду тарбиялаганга биздин күчүбүз дагы, алыбыз дагы жетпей атат.